Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Ta'ala'a şükürler olsun. Yaratkan Allah Ta'ala'nın çeksiz nimetleri, esepsiz nimetleri. Bu oturu iman meclisi, bu meclis ilim meclisi, bu meclis ahiretke dayardanı meclisi, bu meclis Peygamberimizin maksatının bu dünyaya gelişinin ne için geldik hem Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Bizim oyunumuzda qanday javobgarchilik milletleri var. Oşonun bir kichine birimizge estetүү. Dindin sözün din üçün uğuş gerek. Dindin sözün din üçün uğuş gerek degenim her bir adamındayken biz de vraçka varsak özü üçün uğat ekenbiz. Emne de atatdı. Ekinçiden amal kılуу üçün uğat ekenbiz. Malumat emesçi aytkanын atkaramda bирөө üçün укпайт экенбиз. Кудай сактасын, башыбызга иш түшүп калса, bir advokatка барсак, өзүбүз үчүн угат экенбиз. Токтоо деп, неге? Мага керек деп угат экенбиз да. Мага керек деп. Жана ошону амал кылган ниетинде угат экенбиз. Ушундай аткарышым керек деп. Жөн эле эптеп-септеп эле угуп коеюн. Жоксо башка үчүн угуп коеюн эмес. Ага акча берип анан угат экенбиз. Өзүм үчүн деп, ошону аткарам деп угат экенбиз. Динге келгенде эле бир маалымат үчүн угабыз. Же паланча үчүн угабыз. Жок, биз дагы карап туруп кажетибиз бар. Өзүм да үчүн деп угайын. Жана ушуну аткарып, иншаалла амал кылам деген ниетте угайын. Ихлас менен укканга аракет кылайлы. Себеп деген ортобузда дүнүйө эмес. Мен дүнүйө үчүн айтпайм, сиздер дүнүйө үчүн укпайсыздар. Мен Аллах үчүн айтайын, сиздер Аллах үчүн угуңуздар. Укканыбызга да сооп жазылат, сүйлөгөнүбүзгө да сооп жазылат. Ниетибизге жараша сооп көбөйөт. Үй бүлө бала чакаңызды эле ниет кылып отурсаңыз, ошого жараша сооп аласыз. Кара суу ниет кылсаңыз, ошого жараша сооп аласыз. Бүткүл дүнүйөгө иншаалла жеткирем деп ниет кылып отурсаңыз, ошого жараша сооп аласыз. Алла субханаху ва таала өзүнүн мээрими менен, өзүнүн ырайымы менен, өзүнүн боорукерлиги менен сиздерге, биздерге акыркы динин Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу жеткирди. Динде жашоо бул мээримдүүлүк. Динсиздик ташбоордук. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Набийюр рахма, мээримдүү пайгамбар. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp kelgen жашоосу мээримдүүлүк менен толтурулган. Душманга дагы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жамандык каалаган эмес. Сурат болуп калышы мүмкүн, кандай жамандык, согушпады беле деп. Ал суроого дагы жооп бар. Bir жолу жөөттөр келди Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга. Айшенебиз дагы бар эле, ассаламу алейкум. Ассалам дегени өлүм деген сөз. Ассалам деген жок да. Келип эле айтты, ey Мухаммад, сага өлүм болсун деди. Пайгамбарыбыз ва алейкум деп эле жооп берип койду. Айша энебиз ачууланып туруп, силерге Алланын наалаты болсун, газабы болсун, өлүм силерге болсун деп кайталай берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Айша унчукпа деди. Ой, унчукпа, андай жаман сөз айтпай.
Айшене өзі айтты, я Расулалла, ұққан жоқсыз ба бұлар не деді сізге деді. Ұқты. Мен аларға емне деп жооп бердім, сен ұққан жоқсың ба деді. Қараңшы, сілерге деп жооп берді. Саңа өлім болсын дегенде, саңа дағы өлім болсын деген жоқ. Өзің өр. Жооп тілді ушунчалык иштетти. Демек, қайсы сөзді сүйлөш керек, қайсы сөзді сүйлөбөш керек. Әр бір сөзінде мейірімділік, әр бір сөзінде жақсылық білініп тұрады да пайғамбарымыздың. Тұрат эле майыт бір жаназа өтіп барады эле, пайғамбарымыз ордунан тура қалды. Өлік өтсө, тирүү адам го, тирүү адам. Өлік адам өтсө тура қалды. Адам баласы урматсыйга да, айван өтіп барса турган кереги жок. Ой өліп қалса, ит өліп қалса. Адам өлді. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Алла Таала Құранда айтады, біз адам баласына сый урмат бергенбіз. Бани адам, адам баласына. Мейлі ал қайсы ишенимде болсын. Бұтпарас болу, отпарас болу. Жүйөт бі, христиан бі, мұсылман бі, айырмасы жоқ. Адам баласы бі болды. Ал сый урматқа Алланың тарауынан аға кепілдік берілген, сый урматтың кепілдік берілген. Адам болды, берілген да. Ким қана бұл болсын. Алла Тааланың тарауынан сый урмат берілген туғандар. Иман берілді бе? Анда сый урмат да көбейеді. Амалы тофиқ берілсе, дағы сый урматы көбейеді. Сый урмат башталады адамдан. Сый урматтың толығы бүтөт, имандың толықтығы менен. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сілерден ең сый урматтыңар Алланың алдында, ең тақуаңар, күнөлөрден сақтанғаныңар. Күнөден адам иманына жараша сақтанады. 10% иманы болса жашоосунда ошого жараша, 50% болса 50%, 100% болса 100%. Иманына жараша ихлас, иманына жараша ибадат, иманына жараша амал. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анхунун иманы таразанын бір ташына қойсаңар, бардық үмметтің иманын екінші ташына қойсаңар, Абу Бакрдың иманы басып кетеді дейді. Ибадаты баса албайды эле да. Ибадаты баса албайды бизе. Андан кийинки канча деген Алла дегендер өткөн. Бир күндө канча 1000 ла илаха иллаллахны айткандар өткөн. Анан канча сахаба бар, канча табиин бар, канча таба табиин бар. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айта турган болсок, Куптандын дараты менен багымда 30 жыл окуду ғой. 30 жыл окуду го. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айта турган болсок, Рамазан айында күндүзү 1 хатым, түндөсү 1 хатым, таравиде 1 хатым, 61 хатым. Канча ибадаттар бар, ал бир кишинин ибадаты. Ошонун бардыгын иманын таразанын бир ташына кое турган болсок, тигинин иманы салмактуу. Неден салмақты? Аллаху акбар. Алланың алдында иман, таразаға тартыла тұрған иман ал, башқача иман ал. Аға ихлас бөлөк ал. Ошон үчүн айткан, кийинкилер тоодай алтынды сарптасаңар, сахабалардын бир уч садакасына адам тең келбейт. Эмне үчүн? Бул жакта ихлас бөлөк, тиякта ихлас бөлөк. Пайғамбарымыз ордунан тура қалды. Жөөттің жаназасын өтіп баратады, ордунан тура қалды. Мусулман емес. Жөөт, диндisi кафырдың жаназасы өтіп барады, ордунан тура. Сахабалар сразу айтты, я Расулалла, бұл мусулман емес деді. Мусулман емес деді. Пайғамбарымыз не деді? Адам емес бе екен деді. Адам емес бе деді. Қарачы, ошол душмандык кылган жөөттөрдү тирүүсү эмес өлүгүн
урматтап турган пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кандай дин алып келген бизге өзүчү? Истаусу бин нисаи хайра. Коштошуу ажылыгында айтты. Силер менин тарабымдан аял затына жакшы мамиле кылабыз деген осуятты кабыл алып койгула деди. Мен ал энелер болсун, эже карындаш болсун, аялыңар болсун, кызыңар болсун. Аял затынын баарына алар алсыз, алар назик, аларга жакшы мамиле кылган пайгамбарыбыздын катуу бекем осуяты. Бул мээрим. Мээрим жашоосу бар, азап жашоосу бар. Пайгамбарыбыз дини менен жашаган бул мээрим жашоо. Пайгамбарыбыз диннен чыгып жашаган бул азап жашоо. Мейли үй бүлөлүк жашоо болсун, коомчулук жашоо болсун, жеке жашоо болсун, мамлекеттик жашоо болсун, айырмасы жок. Пайгамбарыбыздын алып келген дини жашоо жолу, ал жол менен жашабасаң, ал азап жашоо. Акчаң болсо дагы азап жашоо, байлык бийлигиң болсо дагы азап жашоо, күчүң болсо дагы азап жашоо, бала чакаң болсо дагы азап жашоо. Бала чака аркылуу Алла Таала азаптайт. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Ачкыла көздү. Бала чакаңар, мал мүлкүңөр фитна силерге. Силердин мал мүлкүңөр бар го, бул фитна силерге дейт. Силердин бала чакаңар силерге фитна, кээ бир бала чакаңар силерге душман дейт. Алла Таала бул аркылуу сынайт силерди дегени. Буга эми кичине мындай катуу айтып койду. Эми орточо айтканы ал-мал вал банун зинату хаятид дуния, зинату хаятид дуния вал бақияту салихат хайрун инда раббика таваба ва хайр амала. Мал, мүлк, бала чака деле жүрөсүңөр саартан кечке. Бул дүйнөнүн кичине кооздугу эле. Бирок сен менен дайыма бирге боло турган булар эмес. Азыр келдиңиздер, кара сулуктар. Бала чакаңар келген жок, жок. Мүмкүн бирөөнүн баласы чогуу келгендер, мейли. Кана машинеңер келген жок бу жерге, кана үйүңөр келген жок бу жерге. Бакыяты салихат, зикириңиз сиз менен бирге, намазыңыз сиз менен бирге, орозоңуз сиз менен бирге. Биз каяка барсак биз менен бирге. Эртеге өлгөндө бул кийимдерди алып коет, чечип коет. Бирок амал биз менен бирге. Бул дүйнө, бул деле дүйнө да, бул калпак дүйнө да. Бул калат. Биздин денебизден чыккан амал бакыяты салихат. Түбөлүктүү биз менен кала турган амал. Ушул Алланын алдында жакшыраак, сооп жагынан да, үмүт жагынан дагы ушул жакшыраак. Бала чакаңа караганда, мал мүлкүңө караганда, аларга караганда өзүң амалың ойло деген кеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады да. Бакыяты салихат деген эмне деди сахабалар. Пайгамбарыбыз жооп берди: Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Мына бакыяты салихат. Bir rivayette illa billahil azim. Bir rivayette illa billah. Ekoten bolu öğret. Kaysi zikir kılsanız dağı. Mına tübölüktü biz menen jüre turgan, kala turgan, bu dünyada da, kabırda da, mahşarda da, pilsiratta da, ahirette da kala turgan, şu ken biz menen bir gelindi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen yaşo, rahmattın yaşosu, meyrimdүүлүктүн yaşosu. Dünyada sizlerge aytkanda kalgan azaptın yaşosu. Peygamberimiz buyruk verdi. İrhamu men fil ard. Yarhamukum men fis sema. Ar-rahimun. Yarhamuhumur rahman. Jer betindegilerge rahimdуулuk kılgılasızlar. Peygamberдің buyruğu. Antkeni al özü وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah aytып атат Пайгамбарыбызды.
Biz seni бүткүл ааламга рахмат кылып жибердик. Бүткүл ааламга мээрим кылып жибердик. Ааламга дейт. Лил аламин. Мусулмандарга дагы, мусулман эместерге дагы, кафирларга дагы, досторго дагы, душмандарга дагы, инсандарга дагы, жиндерге дагы, айвандарга дагы, периштелерге дагы, асманга дагы, жерге дагы. Биздин пайгамбарыбыз эмне экен? Рахмат. Ва ма арсалнак илля рахматан лил аламин. Мээрим экен да биздин пайгамбарыбыз. Бүткүл ааламга. Пайгамбарыбызды Алла Таала бүткүл ааламга мээримдүүлүк, бүткүл ааламга райымдуулук кылып жиберсе, пайгамбарыбыздын алып келген жашоосу ушул болуп атат тууган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген жашоо мээримдүүлүктүн жашоосу. Пайгамбарыбыздын алып келген жашоосу райымдуулуктун жашоосу. Кайсы соодагер пайгамбарыбыздын көрсөткөн соода жолу менен жашай турган болсо, бул мээримдүүлүктүн соодасы болот. Райымдуулуктун соодасы болот. Пайгамбарыбыз айтты го, Алла райым кылсын ушундай кишиге. Сатып атканда жумшак, алып атканда жумшак, карыз бергенде жумшак, карызын доолаганда жумшак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не dedi? Саарлык ичкендерге Алла Таалам райымдуулук кылсын, Алла рахматын чачсын, Алла рахматына бөлөсүн. Кимдерге? Рахималлах ал-мутасаххирин. Саарлык ичкендерге. Пайгамбарыбыздын алып келген жашоосу рахмат экен? Саарлык ичпей туруп алың, түшкө келгенде психовать эте баштадың. Өзүң турбай койдуң, эмне кылайын эми? Ушуну айтканбыз да, азыр түштөн кийин кичине нервный болуп каласың. Кичине рахматтын жолунан чыгып кетесиң дагы. Ишти баштайсың азыр. Бирөөнүн сөзү жакпайт, бирөөнүн күлкүсү жакпайт. Саарлык ичип алсаң, мына рахмат жашоосу, Биз ойлонбойт экенбиз да, бугачы ой жүргүзбөйт экенбиз. Жашоо кыска. Тез эле өлүп калабыз. Качан өлүп калабыз Кудай билет. Бирок тооба менен жашайлы. Шүгүр менен жашайлы. Жакшы ниет менен жашайлы. Жүрөгүбүздү таза кармап жашайлы. Ахиретке даярданып жашайлы. Ансарлы сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип Мединада пайгамбарыбыз көчүп келгенден кийин алар акылдуу кишилер эле, өзү суроо бергенде эми акылдуу суроо беришет эле. Бизге окшогон суроону беришпейт эле. Мындай деп сурады. Я Расулаллах, ман акьясун нас ва ахзамун нас. Я Расулаллах, адамдардын эң акылдуусу ким? Эң эстүүсү ким өзү адамдардын? Пайгамбарыбыз айтты, адамдардын эң акылдуусу ким экен караңыз. Актарухум дикран лил маут ва актарухум исти'дадан лил маут. Эки нерсени айтты. Ошо адамдардын арасынан кимиси көбүрөөк өлүмгө эстесе өлүмдү, жана кимиси көбүрөөк өлүмгө даярдык көрсө, ошонусу эң эстүүлөр. Улаикан акьяс. Мына ушулар дүниөнүн дагы шарапатын, ахиреттин дагы бактысын, караматын алып кеткен ушулар. Ким деп атат? Өлүмдү көп эстегендер, өлүмгө даярдык көргөндөр. Эгерде баарыбызга айтса, чечим келсе, айттан кийин даяр болгула кете бересиңер. Орозон кармап алгыла. Алхамдулилlah, эми айттан кийин жөнөйсүңөр. Десе элестетиңчи, биз кандай даярданабыз ага? Уйку келмек эмес. Көчөдө ырдап жүрмөк эмеспиз. Бийлеп жүрмөк эмеспиз. Бирөөнү жамандап жүрмөк эмеспиз. Намаз каза болмок эмес. Зикир каза болмок эмес. Дуаларыбыз каза болмок эмес. Бирөөбүз менен мушташмак эмеспиз. Дүниенин аркасын карабай тургандай куумак эмеспиз. Бирөөгө текеберленмек эмеспиз. Көрсө, өлүмдөн өткөн насаат, өлүмдөн өткөн таасирлүү нерсе жок экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Ошон үчүн айтып атат да, адамдын жүрөгү заңдап кетет, дат басып кетет. Темирге суу тийгенде дат басып кеткендей эле, адамдын жүрөгү да дат басат. Жүрөгү дагы заңдайт, жүрөгү дагы кирдейт. Сахабалар дал эле сурайт эле. Кантип тазалаш керек? Кантип тазаланат? Эки нерсени айтат. Куранды көп окуган, өлүмдү көп эстеген. Куран-ы Каримде жүрөктү тазалай турган нерсе жок. Кийимди самун менен тазалайсың. Денени, чачты шампунь менен тазалайсың. Жүрөктү Куран менен тазалайсың. Куран түшкөн ай жүрөктү тазалай турган ай. Рамазан ай жүрөктү тазалай турган ай. Тазалай турган, алхамдулилля, Куранды дагы берип койду, нерсесин дагы. Оңой тазаланат. Экинчиси өлүмдү эстүү деди. Ким насаат кааласа аган өлүм жетиштүү деп бекер айткан эмес. Хазрат Умар разияллаху анху. Демек, бизде мындай экен да. Көп жашаганды ниет кылып, үмүт кылып жашайбыз. Көп жашайлы, баарыбыз көп жашайлы. 100гө чыгайлы. 100дөн деле ашайлы. Шариатта тыйым салган эмес. Пайгамбарыбыз көп жашаганга далил бар. Өмүрүм узун болсун дегенге далил бар. Бир далил ушу хадистен билинет. Пайгамбарыбыз дуа кылат эле го. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан ва баллигна Рамадан деп, Шаъбан айында эле, Алла, Шаъбан айында, Раджаб айында эле биз береке бер, Рамазанга жеткире көр депчи. Демек, көп жашайын, Рамазанга чейин жетип алайын деген мааниде. Бул тыйым салынган эмес. Бирок өлүмдү унутпай жашайлы. Мынакей, жакшы көп жашайлы. Бирок мен өлүмдү унутпай жашайм. Өлүмдү эсеп жашасак өзүбүзгө пайда. Напсибизди жеңгенге жеңилирээк болот. Напсибизди сындырганга жеңилирээк болот. Жакшы амалдарды кылган жеңилирээк болот. Жаман амалдарды таштаган жеңилирээк болот. Жүрөктү тазалаган жеңилирээк болот. Ихластуулук оңой пайда болот. Эгерде биз өлүмдү көп эстесек. Актиру дикра хазимил лаздат, яни ал-маут. Пайгамбарыбыз айтат, силер адамдын напси каалоо кумарын сындыра турган өлүмдү көп эстегиле деп айтып атат да. Алла Таалага шүгүрлөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу сиздерге, биздерге өтө чоң неемат, жакшылык кылып, лaqad manallahu alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Чындыгында момундарга Алла Таала өтө чоң жакшылык кылды. Кантип Мухаммад алейхиссаламды жиберип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жиберип, сиздерге, биздерге Алла Таалам өтө чоң жакшылык кылды. Чоң райымдуулук кылды. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, биз биринчи эң алгач кимдин намазын окуп атабыз, кимдин орозосун тутуп атабыз. Бул буйрук, кимдин буйругу? Буйрук берүүчүнү жакшы таанылы. Ошондо биз буйрукту жакшы аткарабыз. Эгерде буйрук берүүчүнү тааныбасак, анда буйрукту кандай аткарабыз? Аткарсак эптеп септеп аткарабыз да. Буйрук берүүчү Алла, намазды окугула деп буйрук берген Алла, Алланын өкүмү бул, Алланын фарызы. Периште инсандык жиндердики эмес. Акимус сола деп ким айткан? Алла айткан. Кутиба алейкумус сиям ким айткан? Алла айткан. Я айюхалладина аману тақулла ким айткан? Алла айткан. Ва тааванул бирри ват тақва ким айткан? Алла айткан. Ижтанибу ким айткан? Алла айткан. Харрама алейкум ким айткан? Алла айткан. Харрама алейкум ким айткан? Алла айткан.
Алла субхана ва таала мейримдүү, эмне нерсени адал кылса биздин пайдабыз үчүн адал кылган. Эмне нерсени арам кылса биздин зыяндыбыз болуп калбасын, бизге зыян болбосун деп ошон үчүн арам кылган. Ал мейримдүү да. Залым эмес Алла таала. Алла биздин маслихатыбызды карап туруп бизге буйрук берип атат. Ислам дини адамдын табиятына лайыкташтырылган, маслихатына эске алган дин да биздикичи. Мени адам баласы болгондон кийин жуунуш керек экен, тазаланыш керек экен. Ошого жараша өкүмдөрдү берди. Адам баласы болгондон кийин үйлөнүш керек экен, кажетін бүтүрүш керек экен. Ошого жараша өкүмдөрдү берди. Биздин кажетибизге жараша. Абу Дарда радиаллаху анху, Умму Дарда энебиз арызданып калдыбы? Бул Абу Дарда иши жок жашоо менен. Күндүз ороз отот. Түнү таң аткычакты жай намаздын үстүндө. Салман разиаллаху анху келип, ай андай кылдыбы? Бардыгынын акысы бар да. Аялыңдын да акысы бар. Сен өзүң андай кыйнай бере турган ол болбойт ал, сен өзүңдүн да акысы бар. Өзүңдүн напсыңдын да акысы бар. Мына биздин динибиз. Бардыгынын акысы бар. Бизде билесиздер да. Алла таалам ушундай дин бергенде чексиз шүгүрлөр, чексиз шүгүрлөр. Чексиз шүгүрлөр. Салман разиаллаху анху айтат, бизге пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жөөттөргө ажатканага кандай барып келгенди да үйрөткөн дейт. Biz Peygamberimiz yolunda varıp gelsek, biz boşongonubuz da ibadat. Peygamberimiz görsetkönde es alsak, es alganыбыз da ibadat, uktagaanыбыз da ibadat. Özübüzdün kumarыбызды Aknikedegi jubайга koşulganыбыз da ibadat. Peygamberimizden soradı bunu. Peygamberimiz aytты bunu. Ya Resulallah, biz alcı özübüzdün kumarыбызды kandırıp atабызга, аялыбызга koşulup. Şu ibadat bolou. İbadat bolou. Peygamberimiz ne dedi? Тура эмес жол менен, зына менен, арам жол менен кошулсаңар күнөө болмок болот. Болот эле. А эмне үчүн адал жол менен кошулган ибадат болбойт? Мына бизде ушундай касиеттүү, ушундай кереметтүү Алла таалам жашоонун өткөргөндүн жолун берди, пайгамбарыбыздын жолу менен. Алланын алдында бактылуулуктун стандарты бар. Ал Мухаммаду Расулуллах. Кыямат күнү ар бир адамды Алла таала пайгамбарыбыздын стандартына салат. Сиздин ишенимиңизди пайгамбарыбыз стандартына салат. Ибадатыңызды пайгамбарыбыздын стандартына салат. Адеп ахлагыңызды пайгамбарыбыз стандартына салат. Мамилеңизди пайгамбарыбыз стандартына салат. Түнүңүздү пайгамбарыбыз стандартына салат. Күндүзүңүздү пайгамбарыбыз стандартына салат. Жашоо тиричилигиңизди, жеген, ичкениңизди, кийингениңизди, отурган турганыңызды пайгамбарыбыз стандартына салат. Канчалык туура келет, канча туура келбейт. Канча туура келсе, ошончолук сиз бактылуусуз, ошончолук сиз сооптуусуз, ошончолук сиз даражалуусуз. Ошончолук сиз Алла таалам сизден ошончолук ыраазы болот, ошончолук Алла субхана ва таала сизге буягы бейишин, ыраазычылыгын, белегин, сыйлыгын, сообун, ажырын бере берет.